Стив Джобстун акыркы сөздөрү. Стив Джобс катардагы эле адам эмес. Ар ким ага ар түрдүү көз караш менен карашат. Бирок ал өз доорунун новатор экендиги, акыркы 100 жылдыктын эң ийгиликтүү адамдарынын бири экендиги талашсыз факт. Ошондуктан анын бул дүйнөдөгү саналуу убакыттары калганда эмне деп айтканын билүү баалуу маалымат болуп саналат. Стив Джобс абдан бай адам болуп бул дүйнөдөн өткөн. Ага таандык активдердин баарын кошкондо 7 миллиард долларга бааланган. Стив Джобс 56 жашында рак оорусунан улам көз жумган. Биз сиздерге анын өлүм алдындагы акыркы сөздөрүн бөлүшмөкчүбүз. Мен жумуш дүйнөсүндө ийгиликтин туу чокусуна чыктым. Башкалардын көзүнө менин жашоом ийгиликтин маңызы катары көрүнгөн. Бирок менде жумуштан башка кубанычтуу көз ирмемдер өтө аз. Акыр аягы байлык бул мен үйрөнүп калган жашоонун факты болуп калды. Ушул убакта мен керебетте оорулуу болуп жатканымда бүт жашоомду эстеп, мен ушул нерселерди түшүндүм. Менде болгон бардык байлыктын, атак даңктын эч кандай мааниси жок жана өлүм алдында эч кандай мааниге да ээ эмес экен. Сиз бирөөнү акча иштеп табуу үчүн же өзүңүздү ташуу үчүн жеке айдоочу кылып жалдашыңыз мүмкүн. Бирок сиз бардык байлыгыңызды берип болсо да эч кимди сиздин ордуңузга ооруп туруусу үчүн жалдай албайсыз. Материалдык байлыктарды табууга болот, бирок бир нерсе бар. Аны жоготкондон кийин сатып да ала албайсыз, издеп да таба албайсыз. Ал өмүр. Башкаларды урматтап, өзүң да мыкты жаша. Жашыбыз канчалык улуулаган сайын ошончолук акылдуу болобуз жана акырындык менен төмөнкү нерселерди түшүнүп баштайбыз. $30 саат да, $300 саат да бир эле убакытты көрсөтөт. $30 капчык колдонсок да, $300 капчык колдонсок да ичине бирдей эле акча батат. $150,000 бааланган машина менен жүрсөк да, $5,000 бааланган машина менен жүрсөк да, биз жүрө турган жолдун аралыгы бирдей боюнча калат жана белгиленген жерибизге жетебиз. Аянты 300 квадрат метр болгон үйдө жашасаң да, 3000 квадрат метр болгон үйдө жашасаң да, эгер сен жалгыз болсоң, жалгыз боюнча каласың. Сиздин чыныгы жан дүйнөңүздүн бактылуулугу бул дүйнөнүн материалдык байлыктарында эмес. Эгер сиз самолетто 1-класс менен учсаңыз, башкалар эконом класс менен учушса, бирок самолет кулай турган болсо, сиз да алар менен кошо кулайсыз. Менимче, сиздер түшүнсөңүздөр керек. Эгерде сиздерде чын жүрөктөн сырдашкан досуңуздар же дагы башка кимдир бирөө болсо, мына ошол чыныгы бакыт. Стив Джобстун бул дүйнө боюнча айткан талашсыз 5 факты. Биринчи, балдарыңыздарды бай болууга тарбиялабаңыздар. Аларды бактылуу болууга карай тарбиялаңыздар. Мына ошондо алар чоңойгондо бул дүйнөнүн баасын билишет. Экинчи, дарыларга барабар болгон тамак аштарды жеңиздер. Эгер андай кылбасаңыздар, дарыларды тамак аш катары жеп каласыздар. Ким сизди жакшы көрсө, ал сизди эч качан таштап кетпейт. Жада калса, ал адамда сизден баш тартуу үчүн 100% себептери болсо да, сиз менен калуу үчүн жок дегенде бир себеп табат. Төртүнчү, жөн гана адам болуу менен түбөлүк адам болуунун айырмасы абдан чоң. Эгер сиз жөн гана тез жүрүүнү кааласаңыз, жалгыз бара бериңиз. Бирок сиз алыска барууну кааласаңыз, башкалар менен бирге жүрүңүз. Жана акыркысы, бул дүйнөнүн 6 эң мыкты дарыгерлери. Күндүн жарыгы, эс алуу, спорттук көнүгүүлөр, диета, өзүңө болгон ишеним жана досторуң. Ушул нерселерди жашоонун бардык этаптарында колдоно билиңиздер жана дени сак жашоо менен ырахат алыңыздар. Стив Джобс. Эгер сизге бул видео жаккан болсо, биздин каналга катталыңыздар. Биз ушул сыяктуу улуу адамдардын жашоо тажрыйбаларын камтыган видеолорду даярдап,
сиздер менен бөлүшүп турууга аракет жасайбыз.